Атланттардын тыныгуу аптасындагы аракеттери. Адамдардын гендик күчү тыныгуу аптасында жердин стандарттык чыштыгына өздөрүнүн ДНКсынын энергиясын жана ошондой эле ата тектердин гендик кубаттарын кийирүүдө болуп турса, Атлантида кайып дүйнө асыл рухтары бээ качандыр бир убакта жер менен коштошуп кеткен өткөн цивилизациялардын баардык жарандарынын генетикалык энергиясын ар кыл келген сфералардан таштап келип, жер сферасынын жыштыгына кийирүү иштерин аткарышат. Эки цивилизациянын бул иштерин салыштырып карасак, адамзатына караганда Атлант арууларынын иши абдан оор келет. Себеби биз жерде физикалык планда туруп көп мүмкүнчүлүктөрүбүзгө ээбиз. Ал эми жалаң гана кайыптык кубат менен жердин жыштык толкунуна оролушу кыйын жана андан сырткары бул Атлант аруулары жалаң эле таза рухтук кубаттары эмес, төмөн турган сфералык чектердеги өтүп кеткен индивидуумдардын геноэнергетикалык кубатында жер жыштыгына тууралоого иштешет. Өткөндөрдүн жер кубатын сагынган гендик энергиялары ааламдык ар кыл сфералардан агылат. Көрүнбөгөн дүйнөдө бул илептүү болсо да, ДНКлык күчтөр өткөндөрдүн жер энеге болгон сагынычын кошо көтөрө келет. Миңдеген жылдар мурда физикалык денеси жерге берилип, минералдык элементтерге өтүп кеткен турпатынын күчтөрүнө геноэнергетикалык кубаттары аркылуу жолугушууга арзышат. Энеден туулганга эле 41 күн аралыгында бизге катышы кайып болгон сфералардын матрицалык энергиясын эмделип өтүү аркылуу башка сфералар жыштыктарына которулуу жөндөмдүүлүгүнө жолдомо алган ар бир жердик жаран тегин эмес. Жана арулуугу теңир талап кылгандай жагдайда болсо, феноменалдык бул кубулушту башынан ар бир өткөзө алмак. Сириустагы Атлант арууларынын жардамы менен жердин стандарттык жыштыгына кирүүгө жакындап келе жаткан өткөн жарандар ар биринин геноэнергетикалык эс тутуму, булардын качандыр бир убакта жер ааламында энеден туулгандан кийин ДНКлык күчүнүн галактикалык өзөк энергиядан оозанганын эстейт да, геноэнергетикалык эс тутумда сакталуу уюткуну кадимкидей жандуу кыймылга сала баштайт. Кыскача айтканда, өткөн жарандардын геноэнергия күчү жерге туулганын, туулар менен саманчы жолунун толтосундагы кайыптык ыйык энергиядан оозанганын, материалдык стандартта жашап кеткенин эстешет. Улуу доорго кирер алдында кайрадан кайтып келишип, жер планетасынын энергиясы менен жолугушуп, айрымдары аруу сагынычы менен, кусаасы менен келишсе, башкалары улуулук алдында ыйык кызматка өздөрүн арнап кирип келишет. Жердин илебине кайрадан оролушууда өткөндөрдүн рухтук кубаты туура журулушусу үчүн бул жерде Атлант аруулары жердеги кайып бирлеринин жардамына муктаж болушат. Анткени жалпы массанын физикалык эс тутумунда жер табияты сакталбагандыктан, физикалык денеде турбагандыктан, жалаң гана генинин энергиялык эс тутуму иштейт. Пир касиеттерине жакындаганда жалаң эле гендик эс тутум үчүн пирлер мыйзам менен байланышуу кыйын келет. Өткөн жарандардын ДНКсынын энергиясы жер эненин кучагына кайтып келүү дегендин өзү ал улуу доордун жыштыгына кирүү үчүн жер дүйнөсүндөгү жаратылыштын, жан жаныбарлардын пирлери менен өткөндөр да жука планда гармонияга келишип, алар менен бирдиктүү полицивилизациялык деңгээлге көтөрүлүшү керек. Алардын рухтары да өз алдынча келип эле бул пир касиеттери менен кол кармаша алышпайт. Ал үчүн алардын ортосунда аруулуктары, өтө жогору рухтар кепилдикке турушуп, ортомчу болуп, кайрадан жаңыланып, жаңырган байланышка катализатордук милдетти аткарышат. Пирлер менен өткөндөрдүн ортосундагы жыштыктардагы Атлант аруулары эң бир кылдаттыкта табышып туруп, бул буу илептүү жандарды жабырлатпай акырындап олтуруп, жаңы доорго кирүүгө, арзылык сфераларга алып келишке улуулук алдында кызматтарын беришет. Жандуу тургундардын пир кубаттары менен жакындашуусуна эң биринчи ататек касиеттери ортомчулук кызматын кылат. Жаңы доорго өтүүгө даярдык көрүшүп, 2010 жылдын январынан баштап адамзат цивилизациясы менен бекем байланыш кармап келе жаткан Атлантида кайып дүйнө асыл рухтары саналуу гана болгон. Алар 13 Атлант. Эми Сириустагы миңдеген Атланттар кайыптык кубаттары аркылуу бир гана өз цивилизациясынын жарандары эле эмес, бардык өткөн цивилизациялардын жарандарына да сүрөмөлөп болгон дармандары менен жардамдарын беришет. Ошентип, алар жер эне менен учурашууга арзышат. Анын жыштык толкунуна ылайыкташышат жана адамдардын гендик кубаттары менен чогуу жер кучагында 246 күн кайрадан жыралуу, чыңалуу, кеңейүү кубулушунда болушат. Жер планетасынын жыштыгына киришкенде алардын 1000 жылдап топтолгон жер энеге болгон сагыныч кусасы өз кысымынан бир гана Атланттарды эмес,
катуу денеде жаралып жерде жашоосун кечирип кеткен бардык жарандарды кое берет. Пендечилик энергияны кармаган, акыл эс кампасы жана гендик күчтүү жанды кармаган физикалык денеси аларда азыр жок болгондон кийин, биринчиден жана ар биринин кармасы ар кандай салмакта болгондон кийин, экинчиден өткөндөрдөн сөзсүз түрдө ортомчу аруу өкүлдөр, ыйык миссияга арызлык өкүлдөр, Сириустагы Атлант аруулары, энергетикалык байланыштыргыч катары иштеши керек. Мезгил сабактары. Шайдут.